Алмаз Акунжанович, мына кийинки жыйынга билим берүү министри менен Бишкек шаарынын мэрин да чакырсак. Себеби мектептерге кабыл алуу боюнча аябай чоң көйгөй жаралып атат. 1 жана 2 класстарга кайсыл мектепке заявка берсең эле места жок, орун жок деп чыгып атыптыр да. Билим берүү министринин зданиясынын алдында азыр толтур ата-энелер турат. Ошол боюнча бир сунуш берет элем. Кийинки жыйынга бир чакырып уксак. Кийинки маселе мына бүгүн Ноокат районунда Карагой жайлоосунда мамлекеттик деңгээлде республикалык фестиваль өтүп жатат. Ошол жерде мына кошуна өлкөлөрдөн келген, Өзбекстандан келген, жана башка мына Германиядан да келип атышат. Ушул Ноокат районунун Ноокат Карагой жолун мына буга чейин кесиптештерибиз айтып кетти. Ушул быйылкы жылга 3 эле километр кириптир деп атат. Ушуну дагы кошуп көбөйтүп берсек, себеби жалпы узундугу 20 километр. Ушуну толук асфальт төшөп берсек, аябай жакшы болот эле. Андан сырткары мына эгин суулары боюнча мына тариф аябай 10 эсе көтөрүлүп кеттир. Ушул боюнча Алмаз Акунжанович бир Кабминге бир тапшырма берсек, эгин суусун кайрадан тарифти карап чыкса. Себеби 1 гектар жерге 500 сом болуптур бир суу коюшка. Ошол эле күрүч өстүргөндөр, картошка айдагандар бир жылда 10-15 жолу суу коюшат экен. Бул бир жылга 5000 сом, 10.000 сомго чейин чыгып кетип атыптыр да. Ушул боюнча тарифти бир кайрадан карап чыксак. Рахмат чоң. Рахмат, 3-чү микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Өткөн жумада 1-июнда балдардын коргоо эл аралык күнү өткөн. Эми бизде жаңы парктар кымбат болсо дагы бирок ачылып атат, жакшы сонун. Бирок биздин Бишкектеги мэрияга бир замечание бар да. Мына мисалы Оштогу мэрия 100 мындай кичинекей балдарга площадкаларды курабыз деп атышат. Планды коюшту. Куруп атышат. Ал эми бизде калада, столицада негизи 200 ушундай детский площадка курулуш керек. Мындай карасак көп кабаттуу үйлөрдүн кородо эскирген уже площадкалар турат да. Эч ким ошого көңүлдү бурбай жатат. Же пландары жок. Эмчелекке каршы биздин мэрия азыр көпчүлүк учурунда бирөөнүн заборду түрткөнгө ушундай көңүлдү буруп атат да. Бирдемени талкалаганга дайыма даяр болушот да. Эми ушуга көңүлдү бурса жакшы болот эле да. Урматтуу Алмаз Акунжанович, эми сураныч кийинки балдардын коргоо күнү карата ушундай 200 детский площадка хотя бы курулсунчу ошо Бишкекте. Менимче жакшы план болот эле да. Рахмат.